Саламатсыңарбы? 7-класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-8-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Окуу китебинин авторлору Сыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Аманбет Акунов. 3-бөлүм компьютер жана программалык камсыздоо. Сабактын темасы шарттуу операторлор. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерге көңүл бурабыз. Эсиңе тут, бул жерде маанилүү маалыматтар камтылган. Бул кызыктуу тема боюнча кошумча маалыматтар берилет. Аныктама. Бул аныктамаларды жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Ошондой эле суроолор жана тапшырмалар окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн берилген тапшырмалар. Ал эми акыркысы компьютердик практикум, компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн берилген тапшырмалар. Циклдер шарттуу операторлор сыяктуу эле программалоонун маанилүү бөлүгү болуп саналат. Кээ бир алгоритмдерде бир түрдөгү амалдардын бир нече жолу кайталануусун байкайбыз. Кайталоочу ыкмасы бар болгон алгоритмдерди циклдик алгоритмдер деп атайбыз. Python тилинде аларды программалоодо бизге while жана for циклдик операторлору жардам берет. While англис тилинен ошондой болгон учурда деп которулат. Башкача айтканда, цикл командалар блогу берилген шарт аткарууга мүмкүн болгончо кайталана берет. Ал үчүн ар бир циклдын кадамынын башында шарттык текшерүү аткарылат. Ошондуктан алдын ала шарттуу цикл деп аталат. Бул жерде блок схемада ромб менен циклдын баш сөзү, тик бурчтук менен командалардын кезектеринен турган циклдын тукусу көрсөтүлгөн. Эгерде циклдын башталышында баш сөздөгү шарт туура болсо, анда циклдын толкусундагы командалар бир жолу аткарылат да, программа кайрадан негизги бутакка кайтып келет. Мында шарт кайрадан текшерилет. Эгерде ал туура болсо, анда командалардын блогу экинчи жолу аткарылат. Андан кийин кайрадан баш сөзгө кайтат. Ошентип, процесс циклдын шарты толук аткарылмайынча кайталана берет. Бул операторлор төмөнкүчө жазылат. While шарт инструкциялардын блогу. Цикл өзүнүн ишин качан баш сөздөгү логикалык туюнтма жалганды кайтарганда гана, башкача айтканда циклды аткаруу шарты сакталбай калганда гана токтотот. Мындан кийин программаны аткаруу циклдын сыртындагы командаларга өтөт. Аны биз циклдан чыктык деп айтабыз. Мисал карап өтөбүз. Мисалы 1-ден 10-го чейинки сандарды саноо программасын түзөбүз. D 0-го барабар, while D 10-дон кичине. Бул жерде D кошу 1 дегенди билдирет. Print бизге D-ны чыгарып бериш керек. Python'da for оператору башка программалоо тилдеринен айырмаланып, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнүн көп экендиги менен айырмаланып турат. For оператору да циклдык оператор болуп эсептелет. For циклы командаларды керектүү жолу кайталап, программаны кыскартууга мүмкүндүк берет. Төмөнкү мисалда for циклын колдонолу. For in range 5 print I. Бул жерде I өзгөрмөсү, муну циклдын өзгөрмөсү деп атайбыз. 0-дон 5-ке чейинки диапазондо өзгөрөт. 5 өзү кирбейт. Ошентип цикл туп-туура 5 жолу кайталанат. For циклынын иштөө диапазонун аныктоочу range функциясы 1, 2 же 3 аргументти алышы мүмкүн. Эгерде бир аргумент берилсе, анда диапазон 0-дөн көрсөтүлгөн санга чейин. Сан өзгөрбөйт болот. 2 аргумент берилсе, анда диапазон 1-ден 2 санга чейинки. Ал сан өзү да кирбейт. Бардык сандарды камтыйт. Эгерде 3-чү сан берилсе, ал циклдын өзгөрмөсүнүн өзгөрүү кадам берилбесе, ал 1-ге барабар болот деп эсептелет. Алгач 0-дон 10-го чейинки болгон натуралдык сандарды санап берүүчү программаны түзүп көрөбүз. For in range 11 print I and. Бул жерде бизге 0-дон 10-го чейинки сан удалаштыгын чыгарды. Бул жерде биринчи сапты I үчүн 11-ге чейинки болгон натуралдык сандар ичинен берилсин деп которсо,
0 биринчи элемент болгондуктан 10го чейин циклдын кайталоосу 11 жолу болот. For оператору коюлган саптын акырына кош чекит коюлат. Ошондо кийинки сап жылдырылып жазылат. Эгер кийинки сап башынан башталса, кайталоо бүткөн экендигин билдирет. Ал эми саноо 0дон эмес 1ден башталсын десеңиз, анда for I in range 1-11 print end бизге 1ден 11ге чейинки сандарды чыгарып берет. Бул жерде 1ден 10го чейинки сан, ошол жерде 10 сан кайталанып берилген. Ал эми 1ден 10го чейинки так сандарды чыгаруу үчүн биринчи сапка 2 кадам менен деген маанини билдирген 2 санын жазабыз. For I in range 1-11 2. Бул жерде 2 кадам деген маанини билдирет. Бизге айды чыгарып бериш керек. Бул жерде бизге жалаң гана так сандарды чыгарып берет. 1, 3, 5, 7, 9. Эсептөө тескери кетсин десек, кадамдын мааниси минус белгиси менен берүү керек. For I in range 10, 0, минус 1. Бул жерде минус 1 артка тескери кетүү дегенди билдирет. Эң чоң сандан эң кичине санга чейинки аралык. Бул жерде бизде 10дон 0го чейинки аралык берилген. Бизге натыйжа 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп чыгат. Ошону менен сабагыбыз аяктады. Кайрадан жолукканча саламатта калгыла.